2009 жылы Кыргызстанда жайыт жөнүндө мыйзам кабыл алынып, пайдалануучулар аларды башкарууну өз колуна алышкан. Республикада 454 жайыт пайдалануучулар бирикмеси аткаруучу органы жайыт комитет менен биргеликте түзүлгөн. Реформанын өзгөчөлүгү жайыттарды пайдалануу жана башкаруу мал ээлерине берилип, алар учурда жайыт пайдаланууга акы топтоо менен жайыт ресурстарын калыбына келтирүүгө шарт түзүүдө. Анткени чогулган каражаттын көпчүлүгү жайыттын сапатын жана инфраструктурасын жакшыртууга багытталат. 2009 жылы накта чогулган жайыт акысы 11 миллион сом, ал эми 16 жылы 121 миллион сомду түздү. Ушул мезгил ичинде жайыт комитеттеринин аракеттери жана ишке ашырылып жаткан долбоорлордун салымы менен 15 000 километрден ашык жолдор оңдолуп, 1600дөн ашуун көпүрө, 750 мал суу ичүүчү жана башка маанилүү объекттер калыбына келтирилген. Бул жетишкендиктер алыскы жайыттарды пайдаланууга жол ачты. Жайыттарды жакшыртууга мал чарбасын жана рынокто өнүктүрүү, жайыттарды жана мал чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу деген улуттук долбоорлор көмөк көрсөтүүнү улантып атат.